Assalamu alaikum урматтуу YouTube көрүүчүлөр, Универсал базары YouTube каналыбыздын катталуучулары. Биз бүгүн Ноокат борбордук базарына кирип, сиздерге жемдердин жана ошондой эле уруктук буудайлардын, жүгөрүлөрдүн бааларын билип берели, арпалардын колдон келишинче баарын билип, жана ошондой эле май эттердин баасын дагы билип өтүүнү аракетин кылайлы. Сиздер биздин каналга катталып, ой пикирди комментарий калтырып, видеону акырына дейин сөзсүз көрүңүздөр. Мына ушу буудай уруктун баасы 100 дейм. 30 сом экен баасы килограммы. Мына эмне бар канка? Экспорт. Бул канча болот баасы? 90 сом экспорт баасы. Мынасы дагыбы? Бул дагы. Күнгө коелу, а? Жакшы. Жакшы экен. Мынабычы? Жүгөрүн тартылган 21 сом. Жүгөрү өзү канча болот? 21 да. Бул дагы 21. Көзөлөргө тартылган макен жокпу? Мына арпачы? 19 да, жем. Арпанын баасы 19 сом. Бу жемдик буудай канча болот өзү? 24 сом. 24 сом буудайдын баасы. Мына тазаларды жей тургандар окшойт мына. Бул урук экен, а? Урукка ылайык буудайдын баасы 30 сом экен. Арпачы уруктар? Уруктар 22ден 24. 22ден 24 дери болот, урматтуу көрүүчүлөр. Мына ушундай. Мына ушул жерде дагы өтө бир отдельный урук сата турган бир место бар экен. Азыр булардын баасын билип өтөлү. Чекеден урук экен, мына экспорттун баасын азыр жогоруда айтып кетти. Мына буудай 30 сомдон экен уруктук, мына буудай урук. Арпа уруктук урматтуу көрүүчүлөр 23 сом экен. Дагы бир тазарагы бар экен. Канча акыр экен бул? Бул 24 сом экен, урматтуу көрүүчүлөр. Көрүп атасыздар. Мен сиздерге колдон келишинче болгондой көрсөтүп берүүнү аракетин кылайын. Сиздер биздин каналды акырына дейин көрүп, ой пикирди комментарий калтырып туруңуздар. Ассаламу алейкум. Шеп барбы жокпу? Келелекпи? Так, ушул жерден дагы мына арпанын тарттырылганы канча экен? 20 сом. Мына күнжарачы? Күнжаранын баасы 30 сом. Мына кебек өзүчү? Кебектин баасы 19 сом, урматтуу көрүүчүлөр. Кебектин баасы 19 сом. Жүгөрү өзү канча болот? 20 сом. Мына жүгөрүнүн өзү тартылганы 21 сом, урматтуу көрүүчүлөр. Көрдүңүздөр, мен эми ушул эле чыгарылышка картошкалардын да бааларын билип берүүнү аракетин кылайын. Ага дери дагы бир аз жемдерден көрсөтөм, андан кийин картошка, андан кийин ушу майларды, ушул күнүмдүк тиричиликке керектелүү ушул продуктлардын бааларын билип өтөйүн. Мына ушул урук саткан акабыздын телефон номерин сиздерге жарыялап кетейин. Эгер урук керектелүү ала турган болсоңуздар, звонок кылып байланышып билсеңиздер болот. Телефон номерди айтып кетиңчи. Менин номерим? Өзүңүздүн телефонуңузду. 778 менен 778 менен 16 98 66 номерине байланыш ачыңыздар. Экспорт деп канча дедиңиздер? Жогоруда айтып кеттиңиздер. 90 сом. 90 сом менеке. Бишкектики. Будайдагы 30 сомдон байланышка чыксаңыздар болот менеке. Менеке. Жакшы. Мына ушул жерде букаларга берүүчү жемдер турат, аралашма. Аралашма жемдин баасы канча экен? Аралашманын баасы 19 сом. 19 сом, урматтуу көрүүчүлөр. Аралашма жемдин баасы 19 сом. Буга дейин биз тартып кеткенде 16 жарым 15 сом ушундай айтып атышкан. Азыр бунун дагы баасы өтө өсүп кетиптир. 16 сом дейт. Көрүп атасыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Мына ушул алдында тургандардын бааларын билип өттүк. Өзүңүздөр көргөндөй жогоруда. Булар күнжара канча болот? 31 сом. 31 сом экен бул жерде. 30 сомдугу да бар экен. Кебекчи? Кебек 19 сом. Кебек 19 сом экен. Ушундай. Биз ушул эле чыгарылышка картошкаларды жана ошондой эле жогоруда айтып кеткендей баарын кошуп кетели. Бул күнжара оптун баада канча болот? 30
сом. 30 сом. Kartoşka uruqa satıldı Al otam. Ha, alып келдиңиздер. Канчадан дедиңиздер? Deylek biz dıykan emidi. Emi git. Öz негизи канчадан болду картошка? Geçen 10 somdan başlayıp 20 som sen urup boldu. 10 сомдон баштап 20 сомго дейин урук болду да. Аз жегиликтерин дагы бир оз сурап кетейин. Нашы картошкалар өтө жегенге өтө ыңгайлуу. Орто картошкалар, көп да чоң эмес, көп да кичине эмес. Ушу картошкалар канча болот экен, шеф? Ve menam kurap şu. Сурап жүрөсүз. Так, ассаламу алейкум. Иштер жакшымы? Картошкалар канча болот муңар? Жегиликтер. O 24. 24 сом болот экен. 28. Наркысы 28. Ошол эң чоңу же ортобу, а? Елден çoğ. Çoğun. Мыналарчы? Bunlar 24, bunlar 15 aldım, 14 aldım, Мына туруп туруп, мына урукту канчадан алдыңыз? Канчадан сатасыз? 15'ini aldım. 15'ini alıp 15-16-дан урукка бересиз, а? Жакшы. Мыналарчы мына жегиликтер? Valla 28'ini alıngan, tuğ ötpeydi. 28-ден алып, не дым калды, токтоп калды, а? Өткөндө Kaşka Bişkek'ten var, Yemen'den köp geldi ha. Ирандан, Бишкектен көп келди, да? Ысык-көлдөн дагы келди дегендер. Bütünler sarf etmedi. Жакшы. 28 сом мына жегил картошкалар. Мына Ирандын картошкасын билеличи гана. Картошка кимде мына фурадагы? Сизденби? Канча экен баасы экен? Kaçken bası 29 verdi tavs. 29 сомдон. Siredli 25 verdi tavs. Мулар урукка кетеби? Bular uruka. Урукка. 29'dan. Ben özümü tatmayla koy. Aha, өзүңүз тартпайм, Хажеке. Бул каяктыкы? Bu Bişkek'tik. Бишкектин картошкалары 29 сом. Мынакей. Жакшы. Так. Картошка канча болуп атат муна? Алдыбы? 28 boldu. 28'den. Мынакей. Şöyle koyup veriyorsan içine razı olur da. Канчадан бердиңиз дыйкан? 20 сомдон берди. Орто экен, а, арасы жакшы. Жегиликпи же урукабы? Bu öyle Livoyna bu. Урукадагы, жегиликке да болот. Ha, болот, Жакшы. болот. Мына чоңучу? Bu kızıl kaşe kimlikten bilmeyiz. Кызыл картошканын баасын. Хажеке, мына кызыл картошка канча болду? Билбедиңизби? 28 сомдон бул дагы. Жакшы. Мына фурада келген иранский уруктардын дагы бааларын билип өтөлү. Канча экен баасы? 35 сом. Жакшы. Эгер сурагандар болсо, телефон номериңизди жарыялап кетсем болобу? 75 менен 17-90 номерге байланышка чыксаңыздар болот. Азыр күндө урук издегендер да өтө көп. Азыр бул канча күндө пышат эми? 90 күн, 3 айлык экен да. Жакшы. Жакшы, bunun дагы Россиядан келген уруктун дагы баасын билип, телефон номерин жарыялап кетейин. Эгер картошка көп эле? Будан көп экен, а? Каяктыкы бул? Россияныкы. Жакшы, канчадан баасы? 27 сомдонбу? Канча күндө пышат бул эми? Bu erte pişer. Канча 60 күндө пышат? 60 gün 50 günde pişer. 60 күн, 60 күн деп коелу, 2 айда пышат экен, а? Жакшы. Көппү будан? Эгер сурагандар болсо, телефон номерди айтыңчы. 0554 0554 менен 690 690 103. 103 ошол номерге байланышка чыксаңыздар болот. Россиянга? Россияныкы. Жакшы. 2 айда пышат экен. Шифрдин баасы канча болот экен? Мирдан ака. 355 сом. Көп алгангачы көбүрөөк бир 350 кылып бересиз, а? Шифрдин баасы 355 сом. Эгер көбүрөөк алса, 350ден берет экен, жакшы. Так, мына мачавина же азат бекен? Экөө теңби? Мачавина. Баасы канчадан болот булардын? 27 сом экен мачавинанын баасы. Каяктыкы бул? Өзбекстан. Азотчу? Азоттун баасы 24 сом, урматтуу көрүүчүлөр. Амофос өзү канча болот бул? 36 сом. Жакшы. Мына пияздардын дагы баасын билип кетели, урматтуу көрүүчүлөр. Мына пияздар канча болот баасы?
13 сомдон, а? Оптумга. Килограммга алсачы? 15тенби? 14. Мынабычы? Барлығы bir. 13-14 сом тегерген екен. Мына сабыздар қанша болтат? Сабыздар 20 сом ба? Сабыздар қимылдап қалдыр, көтеріліп қалдыр. Жақсы. Мына чоңдорчу? Бұлар дағы 20 сом. Пияздар 13 сом. Мына бұл 10 сомдан екен. Мынакей, майдарағы 10 сом екен. Жақсы. Мына күнүмдүк азыр үй тиричилигине продуктылардың баларын сіздерге керектелүүчү нерселерди билип кетейин. Мына майлардын баасы канча болду эжеке? Семечка май 650 сом. Семечка май 650 сом. Булар 4-5 килограмм экен, а? Аха. Доня 700. Донянын баасы 700 сом. Аранкы 500. Араванскилер кайсылар? Муналарбы? Муналар аравандыкы, булар 500дөн. Булар 5 литрге жетпейт, а? 5 литрге жакын, а? Жакшы. Күрүчтөрдүн баасы эжеке? Мына өзгөнүскилер экен, барды эле. 120 сомдон. 120 сомдон, 110 сомдон. Мына актар 80 сомдон, а? 75тен. Жакшы. Майдын эң арзаны ушул жерде болот. Мен көбүнөн билем. Мына дониялар базар ичинде мен билгенден 750тен деп уктум. 720дан. Сизде 700 сом экен, а? Жакшы, жөндүү экен бир кыйла. Буларды билдик. Майларды билдик. Так. Бу майлар түшөт деген сөз барбы? Түшөбү экен? Көтөрүлөбү, а? Араван сиздер канча? 500дөн. Мунлар алтынча мына ак алтын. Кайсылы? 550 сом. Казакстандыкы. Жакшы. Майлар алтын майлар 550, аравандыкы 500. Арасына навайнандарды да кошуп кетейин, урматтуу көрүүчүлөр. Канча болот нандар? Навайнандар 15 сомдон болот. 15 сомдон болот. Опту көбүрөөк алган канча? 12,5дан кылып берет экен, а? Жакшы. Нокатта еттин баасы. Еттин баасы канча экен? Канча? 430 сом. Еттин баасы 430 сом, урматтуу көрүүчүлөр. Биз мына ушу менен жыйынтыктадык.